Кыргызстан 5 жыл ичинде энергетикалык көз карандысыздыкка жетишти. Президент Алмазбек Атамбаевдин өлкөнү 2017 жылга чейин туруктуу өнүктүрүү стратегиясын алкагында энергетика тармагындагы 5 ири долбоор аяктады. Алар төмөндөгүлөр. Датка көмөк чордону, Датка Кебин аба чуалгысы, Ош жана Бишкек шаарындагы электр жабдыктары жаңыланды. Камбарата 1 жылуулук электр станциясынын техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгуу долбоору, Ак Ордо көмөк чордону. Энергетика жаатындагы эң эле ири долбоор Датка Кемин көмөк чордону серепчилердин баамында муну эбак эле ишке ашыруу керек эле. Буга чейин түштүктөн чыгарылган электр энергиясын түндүккө жеткирүү үчүн Кыргызстан Казакстанга, Өзбекстанга транзит үчүн 9 миллион долларга чейин каражат төлөчү. Datka'nın kuruluşu 1913 yıldan başlangan bolsa, Datka Kemin podstansiyasını bolsa былтыр bitirdik. Ortasının 405 kilometrede koşuldu. Büyük Doğu'dan Cesur'un kıyın yerlerden alıp gelişti. Bu Kıtay'ın padiraçıkları alıp gelişti. Bu 2-3 çoğun obyektinde Kıtay'ın hükümeti Investbank arkalı karşılandı. Bu lьготный kredit özüne aytkanda 1% 30 жылга ортосунда дагы жанагы жеңилдетилген эмелер бар. Кылым долбоору ишке ашканга чейин түштүк энергосистемасын кошуп турган бир эле аба чуалгысы бар болчу. Ал Токтогул КЭСинен Чалдыбарга чейин келген Фрунзенский Токтогул КЭСи. Андагы жабдыктардын дагы эскилиги жеткен. Эгер Датка Кемин аба чуалгысы курулбаса, Кыргызстан түндүктөгү керектөөчүлөрүнө 500 мегаваттка чейин чектөө киргизүүгө аргасыз болмок. Райын шарт абдан өзгөчө кырдаалды түзүп берди да, ошондой аномальный болуп калды. Ошонун айынан биздин ошо аба чубалыгынын мамычаларын баарын ушу диаметрлери 30-40ка чейин жеткен болду. Ошондой муз каптап, ошо зымдарысын баары муз каптап, авариялык режимге туш келип калдык да. Азыр 500 киловольттуу Датка Кемин аба чуалгыларынан жана Кемин көмөк чордонунун ишке кирүүсү менен өлкөнүн түндүгүндөгү аймактарга жеткиликтүү электр энергиясы берилип жатат. Датка подстанциясы бүтөр менен бу түштүктүн Баткен облусунун керектөөчүлөрү дагы ошол Даткадан алып Ош аркылуу өзүнчө мындай өзүнчө эме болуп калды да, көз карандысыз болуп калды. Аталган электр линиялары кыштын ызгаарында үзгүлтүккө учурабай 4 мезгил тең жогорку кубаттуулукта иштейт. Кыргыз-Кытай кызматташтыгынын негизинде 2012 жылы Датка Кемин долбооруна 400 миллион долларга жакын каражат бөлүнүп, курулуш иштерин кытайлык TVA компаниясы жүргүзгөн. Кыргызстан электр энергиясын экспорттосо болот, ал үчүн кестерди көбөйтүү зарыл. Бир гана Датка Кемин аздык кылат. Нам надо работать дальше по Камбарате 1. Камбарата КЭСин Өзбекстан менен бирге куруу эң ыңгайлуу жол. Бул жакшы вариант. Камбарата 1 КЭСин куруу боюнча долбоорго кирүүгө Казакстан даяр. Бул долбоор Өзбекстанга да, Казакстанга да жетиштүү өлчөмдө суу берүүгө мүмкүнчүлүк бермек. Биз жакшысы ар кандай шектенүүлөр болбош үчүн КЭСти Өзбекстан менен чогуу курушубуз керек. 2017 жылга чейин 15 долбоорду ишке ашыруу пландалган. Алардын баарына 5 миллион сом жумшалат. Учурда 8 энергетикалык долбоордо иш алып барылууда. Айпери Самат кызы, Азат Жаныбек уулу, ЛТР.